Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында жер титиреди. Бүгүн саат 12:27 Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында очогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Сейсмология институту билдирет. Жер титирөөнүн очогу Шиби айылынан 20 чакырым түштүк батышта, Ош шаарынан 160 чакырым түштүк батышта жайгашкан. Жер силкинүү Шиби, Карамык, Каратейт айылдарында 2,5 балга чейин сезилди. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев Алыскы Иңилчек айылына барышты. Президент Садыр Жапаров бүгүн Ысык Көл облустун Ак Суу районунун Кыдыраки айыл аймагында жайгашкан Алыскы Иңилчек айылына барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Айтымында Иңилчек айылында бүгүнкү күндө 35 үй бүлө жашайт. Айыл деңиз деңгээлинен 2500 метр бийиктикте жайгашкан. Ал жака жол бийиктиги 3800 метр болгон ашуу аркылуу өтөт. Мамлекет башчысынын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев жана транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев коштоп жүрдү. Садыр Жапаров жеринде жергиликтүү тургундар менен баарлашты. Президент алыска жана жетүүгө кыйын болгон калктуу конуштарды өнүктүрүүгө толук киришүүгө азыр гана мүмкүнчүлүк пайда болгонун белгиледи. Буга байланыштуу ал жергиликтүү тургундар үчүн транспорттук жеткиликтүүлүктү жана жашоо шарттарын жакшыртуу үчүн транспорт министрине айылга алып баруучу сапаттуу унаа жолун куруу иштерин баштоону тапшырды деп билдирди ал. Мындан тышкары жашоочулар балдары бул айылдагы мектепте 9-класска чейин гана окушаарын, андан ары орто билимди Каракол шаарында аякташаарын белгилешти. Буга байланыштуу Каракол шаарында балдар үчүн турак жай менен камсыз кылуу өтүнүчү айтылды. Президент алыскы аймактардын жашоочуларынын турак жай маселелерин чечүүдө МИГ багыты боюнча колдоо көрсөтүү мүмкүнчүлүгү караларына ишендирди. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Путин интернетте экстремисттик материалдарды издегендерге айып пулду бекитти. Орусиянын президенти Владимир Путин интернетте, анын ичинде VPN колдонуп атайын экстремисттик материалдарды издегендерди административдик жазага тартууга жол ачкан мыйзамга кол койду. Быйыл 1 сентябрдан баштап андай жарандарга 3000ден 5000 рубльга чейин айып пул салынат. Ал эми VPN үчүн өзүнчө жобо каралган. VPN колдонуунун жол-жобосун тараткан жарандар 50.000ден 80.000 рубльга, жоопту адамдар 80.000ден 150.000ге, ал эми юридикалык жактар 200.000ден 500.000 рубльга чейин айыпка жыгылат. VPN колдонуп мыйзам бузгандардын жагдайы оор деп саналат. Орусиянын байланыш министри Максут Шадаев атайлап тыюу салынган материалдарды издебегендер мындай жоопкерчилик тартпай турганын түшүндүрдү. Орусиянын юстиция министринин реестринде 5000ден ашуун материал экстремисттик деп катталган. Жакында эле ал тизмеге Алексей Навальныйдын «Патриот» деген китеби да киргизилгени маалым болду. Булак Азаттык. Ташиевке тазамын деп айткан жетекчи коррупцияга шектелип кармалды. Ноокендеги Садырбаев айыл өкмөтүнүн башчысы коррупцияга шектелип кармалганын УКМК кабарлады. Атайын кызматтын маалыматында Камчыбек Ташиев аймакта жүргөндө аны менен баарлашып, жер тармагындагы жемкорлукка тиешеси бар жогун сураган. Жетекчи коррупциялык иштерге тиешем жок, мыйзам бузуулар аныкталса жоопкерчиликти тартууга даярмын деген. 2019-2024 жылдары Достук айыл өкмөтүндө орун басар, андан кийин башчы болуп иштеп жүргөндө бир топ былык ишке аралашкан аныкталган. Мисалы 3 миллион сомдон ашкан 9620 метр жертиликке аффилирленген жакка 209.000 сомго сатылган. Аянтı 325 чарчы метр жер 171.000 сомго берилген. Ал эми базар баасы 438.000 сом болгон деп билдиришти комитеттен.
Ошондой эле жерге кезек күткөндөрдүн тизмесин бурмалап башкаларга сатып алуучунун сыйакысын алып тургандыгы боюнча дагы бир топ фактылар аныкталганы айтылат. Шектүүгө коррупция беренеси боюнча иш козголуп, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Анын мыйзамсыз схемаларга тиешеси бар жогорку кызматтагы адамдар менен ымаласы аныкталып, аларга карата да иликтөө башталды. Булак Спутник эжи. Көмүр кенин басып алган. УКМК жогорку кеңештин мурдагы депутаттарын кармады. Парламенттин мурдагы депутаттары көмүр кенин мыйзамсыз басып алуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда шектүүлөр нарындагы көмүр кендердин бирин иштеткен компаниянын акцияларын тартып алган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары көмүр кенин иштетип жаткан компаниянын ээсин коркутуп үркүтүп, акцияларынын контролдук пакетин алардын менчигине өткөрүп берүүгө мажбурлашкан деп айтылат маалыматта. Шектүүлөр кармалып, тергөө бүткүчө камакка алынды.